азыр мектепке барып атышат менин тең балдар. Аларды көрүп, алар ырдап, концерт койсо, мен да ушу кызым ушулардын жанында болсо деп тилек кылам. Кадимки неме менен эле мындай шуруп менен бекиттик дейт да жана немелердичи, темирди, аркасына койгон темир. Ошолор чыгып кетиши мүмкүн дейт. Ыйлагым келет. 3 айлык болуп калган кезде анан немесин ушу аркасы ушундай болгонун билдик да. Бул жолку каарманыбыз 7 жаштагы Малика Садыбакасова. Ал сколиоз оорусу менен жабыркайт. Ушуга байланыштуу ал ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп туруусу керек. Ошондон улам алар ата-энеси менен борбор калаада убактылуу жашап жатышат. Биз бул ирет алар жашап жаткан үйгө бардык. Жасып кексин. Кичине эле жазып койсун бул. Биз алгач Малика менен сүйлөшүүгө аракет кылып көрдүк. Бирок ал чоочундар менен сүйлөшүүнү жактырбагандыктан биз берген суроолорго жооп берген жок. Муну анын апасы кызы көчөдө жүргөндө аны сөмөй кезип көргөзө берген элди жактырбагандыктан ушундай түнт болуп калган деп түшүндүрдү. Ушул балдар менен, эл катары балдар менен ойноп, өз алдынча сабакка барып келип, мектепте балдар менен чогуу кошулуп ойноп, жанында классташтарынын жанында жүрүшүн каалайм. Азыр мектепке барып атышат менин тең балдар. Аларды көрүп, алар ырдап, концерт койсо, мен да ушу кызым ушулардын жанында болсо деп тилек кылам. Кудай буюрса кошулуп кетсе экен деп ушу кызыбыз үчүн аракет кылып келатабыз. Ушу кызыбызды бардык эле ата-энелер балдарын жакшы көрсө керек. Биз да ушу балдарыбызды, бардык эле балдарыбызды жакшы көрөбүз. Бирок балдардан өзгөчө ушу кызымды аябай жакшы көрөм. Недир билбейм, ушул бирдеке болсо эле аябай болушуп, ыйлагым келет. Маликанын атасы кызы эмнеге мындай болуп төрөлүп калганы тууралуу буларды айтып берди. Биз ушу Малика төрөлгөндөн кийин 3 айында байкадык, 3 айында билинди, аркасы эле кичине эле мындай көгөргөн сыяктуу болуп эле. Ага чейин эч кандай билген эмессиздерби? Ага чейин билинген эмес. Салып отурганда ал билинчү эмес. Кичине мынтип отурускан сыяктуу болуп отурсаганда кичине мынтип дөмпөйүп чыга калчу да. Анан ошондон неме кылдык, билдик. Анан отуруп неме алып баштагандан баштап чоңойуп баштады, уламдан улам уже неме кылды да, чоңоюп баштады аркасы. Негизи төрөтүңүз кандай өткөн? Жакшы эле өткөн? Төрөтүм. Врачтардын көмөктөрүндө болуп аткансызда, Славый төрөлгөн. Жок, ага чейин беременна айтсыз, во время беременна боюңузда бар кезде врачтар эмне деп атат? Бала жакшы. Жакшы эле дешкен. Денсаулык сак дегенде, уже каттоо турганса, ооба, тургам. Ошону айтыпсыз, каттоо кандай тургансыз? Бул боюмда болгондон баштап эле биз ушу Актоага барып неме турабыз да, каттоо. Райондун центрге? Районго. Ошока барып чотко турганбыз. Немелери жакшы эле деп баары УЗИден ошентип неме кылышчу. Төрөлгөндө деле жакшы эле төрөлгөн. Слабый эле болуп төрөлгөн да, бир аз больницада 1 айдай жатканбыз. Кийинчерээк биз үйгө келгенден кийин анан немесин бир 3 айлык болуп калган кезде анан немесин ушу аркасы ушундай болгонун билдик да. Биринчи ушу немеге эле Нарынга алып келип көргөздүк. Нарындан ушу направление шаарга жазып берди да бизге. Бияка Бишкекке алып келдик. Ошо 3 айлык кезинде эле алып келдиңиздер. Ошондо келгенде Сабырбек Жумаевга бардык. Сабырбек Жумаевга барганда кичине бала да чоңойсун, немеси да өссүн деп атты. Кичине кое туруп алып келгиле, 1 жашында деди, 1 жашында алып келдик. Улам чоңойгон сайын алып келип аттык. Акыркы немесинде 5 жашында алып келгиле деген. 5 жашында алып келдик. 5 жашында алып келгенде бияктан биз кыла албайбыз.
Турцияга немеге очередке тургула, Турциядан болот, бияктан биздин немебиз жетишпейт. Биз операция кыла албайбыз, түздөй албайбыз деди. Ошондон эле ошого даярданып баштадык. Ортодо пандемия болуп, карантин болуп токтоп калдык. Анан быйыл күздө анан кайра аракет кылып, Кудай буйрса аракет кылып баштадык. Андан ары ал дарыгерлер кызыма ар кандай физикалык чектөөлөрдү коюшту жана анын денеси түзөлүүсү үчүн кадимки темирди салышты. Маликанын катардагы балдардыкындай жашоого кошуу үчүн алдыда дагы 2 чоң операция күтүп жатат дейт. Кызым экөөбүз бардык Турцияга, Стамбулга. Стамбулдан аэропорттон тосуп алды Шубайып деген байке, бизден улуу. Кыргызстандык адам экен, Жок, түрк жараны. Бирок кыргызча тил билет экен, кыргызча сүйлөйт экен. Ошол жардам берди, ошол тосуп алды бизди аэропорттон. Тосуп алып, Стамбулда Истини деген госпиталь экен. Ошол жерге алып барды, ошол жерден операция болду. Барганда эле биз барганда 2 күндөн кийин эле операциясы болду. Операция канча саат кылынды? Операция 4 саат болду. 4 саат болду. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы карашты, врачтары жакшы. Бир күн реанимацияда өздөрү карап беришти. Эртеси мага палатага чыгарып беришти. Палатада өзүбүз карадык, кызым экөөбүз ошо 10 күн жаттык. 10 күндө Кудай буйрса жакшы. Өздөрү келип бастырды. Нары жетелешти, неме кылышты. Операциядан кийин ошондо 10 күнгө чейин баспай турдубу? Жок, 10 күнгө чейин эмес, операциядан кийин 2 күндөн кийин өздөрү келип, врачтар, медсестралар келип, өздөрү бассын деп, басканга аракет кылсын деп бастырышты. 10 күн аякта жаттык, жакшы болду деп перевязкаларын кылып, врач өзү кайра Кудай буйрса жакшы. Эми 6 айдан кийин келесиңер, 3 айдан кийин кайра рентгенге тартып, бизге рентген жөнөткүлө деди. Буга режимдерди койду кызыма. Оор көтөрбөсүн, көп эңкейбесин, мындай көмкөрөсүнөн жатпасын деп мындай түз жүрүшүнө неме кылды да. Антпей оор көтөрүп же катуураак эңкейип неме болсо, жанагы кадимкидей неме менен эле мындай шуруп менен бекиттик дейт да, жана немелердичи, темирди, аркасына койгон темирди. Ошолор чыгып кетиши мүмкүн дейт. 3 айдан кийин ошо рентген жөнөткүлө деди. 6 айдан кийин келгиле. 6 айдан кийин келгиле, дагы узартабыз темирди, дагы түздөйбүз, аркасын түздөйбүз деди. Кайра аэропортко ошол эле киши, мен тосуп алган эле. Ошол кайра келип, аэропорттон, Стамбулдун аэропортунан Кыргызстанга кайра салып ийди. Кийимдерин кичине чечкенде неметет, кыйналат. Чечесиздер муну? Жуунтарда эптеп абайлап, акырындан чечип неме кылып атабыз. Көбүнчө ушу неме кийимдерди кийгизбегенге аракет кылып неме кылып атканбыз ушу. Кыска кийимдер кийесиздер көбүнчө? Жок, мындай боору ачык. Аркасын көтөргүчү. Турцияга бир операция менен жыйынтыкталбайт экен. 4 операция болот экен. Алгачкы операцияга барып келдиңиздер? 4 операциянын ошо алгачкысына, биринчисине барып келдик. Бул операциянын суммасы ошо $33.000. $33.000 ошо азыр биринчисине барган. Биринчи операция 33 миң жалпысы? Жалпысы ошонун $10.000 азыр төгүп операция кылдырып
келдик. 2 күн, 3 күн болуп калды келгенибизге. Кызыбызда ошо операциясы ошо көп суммада акча болгондуктан ошо кыргыз элибизден жардам сурайбыз. Биздин өзүбүздүн анча каражатыбыз жок болгондуктан жардам сурап элге кайрылып атабыз. Кайрымдуу адамдар болсо жардамыңыздарды күтөбүз. Урматтуу кыргыз элим, ошо кызым үчүн сиздерден жардам сурайбыз. Ошо кызыбыздын сакайып, айыгып, мектепке барып, чуркап, эл катарында, балдардын катарында кошулуп ойношун каалайм. Ошо кызыма жардам берип коюңуздар. Кудай буюрса, биринчиси жакшы болуп келди, ийгиликтүү болуп келди операциясы. Эми мындан аркысында Кудайдан тилеп отурабыз, жакшы болуп кетсе экен деп. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышта болот.